Абдил Сегизбаев жогорку кеңештеги 120 депутаттын 80-и менин алдымда жүгүнүп турчу. Себеби ар биринин наркотрафик, коррупция жана башка айыптарын билчүмүн. Президенттикке талапкер Абдил Сегизбаевдин жогорудагы билдирүүсү көпчүлүк жегиш чиновник депутаттардын төбө чачын тик тургузду. Ал белгилеген чындык ачыкталса эч кимиси соок алчудай эмес. Бул ак компромисс чекитке ийже. Ибраим Нуракун уулу Садык ага, Жапаровдун бир чыны чайына жибип кеттиңизби? Президенттикке талапкерликтен баш тарткан Садык Шернияз мырзанын кеңсесин жаптык. Бул тууралуу Ибраим Нуракун уулу социалдык тармактагы баракчасына жазды. Нуракун уулу Садык Шернияздын күтүүсүз чечиминен эс болгонун белгиледи. Садык агабызга сый-урматыбыз бийик бойдон калды деп ойлойм. Чоң жарышка ошончо аттанган соң аягына чейин отурса болот эле. Бул боюнча көп себептер расмий айтылды. Бирок айтылбаган жактарына кыскача токтолчу болсок, күрөшкө жеңиш үчүн эмес, мен булардан коркпойм деген ички дымак менен чыгып алгандай. Себеби маданият адамдары саясатчы ОПГ дегендерден күчтүү дегенди далилдегиси келди окшойт. Биз деле ошол себептүү калыс адамды, калыс сөздөрдү элге жеткирүүгө колкабыш кылдык. Шакем экөөбүз кечээ эми чыныгы себебин айтыңызчы, Садыр Жапаровдун бир чыны чайын эле жибип кеттиңизби? Деп бурчка такадык. Балдар, биринчиден үстөлдүн үстүндө уча деле бар болчу. Экинчиден Садырды башында коом зек, артында ОПГ турат деп айтып атканда, мен да ошол сөздөргө ишенип, өлкөмдүн тагдырын бандиттерге таштабайм деп чечим кабыл алганмын. Алманбет досум элчилик кылып экөөбүздү сүйлөштүргөндөн кийин бул киши кылмыштуу топторго каршы чыны менен эле катуу турат экенине денеге өзүм ынандым. Мындан мурда да ошондой кептерди угуп жаткам. Буга кошумча генерал Субаналиев Жапаровдун ОПГга каршы олуттуу иштерди баштады деп интервью бергенде маалыматтар тастыкталды. Андай болсо мен президенттик жарыштан көп болсо 5-6% добуш алат элем деп ынтымагыбызды ыдыратып албайын дебедимби? Башкаларго мейли, экөөңөр ушуну туура түшүнүшүңөр керек эле го, жигиттер. Башынан эле айттым эле го. Жеңиш же кресло үчүн эмес, идея үчүн чыктык деп. Силер да менин жүрөгүмдү оорутпагылачы деп агынан жарылдым. Биз ишенгендей болдук. Анын үстүнө бул чыгармачыл киши алдыңкы түнү уктабай, жүрөгүм ооругансып турабы дейм. Ооруса ал өзүмдүн күнөөм чыгар. Оорумактан ал кургур токтоп калсын. Ансыз деле киши жок үнүн угар деген саптарды жазып ийип, жакындарын чоочулатты. Чынында эле жүрөгү ооруп калыптыр. Саясатчы эмес экенин, сапсайган чачынын учуна чейин маданият адамы экенин ушул жерден да көрсөтүп койгонсудо. Шакемди билбейм, бирок мен бул инсанды башынан эле баягы «Белое солнце пустыни» деген фильмдеги чачы сапсайган Верешагин деген каарманга окшоштура берем. Абдулланын бандасы ана менен сүйлөшпөй койгондо намыстанып кетип чакчелекейин чыгарат эмеспи? Бирок чыныгы жашоодо атаандаштар тарабынан бири-бирин сыйлоо, кепке келүү деген нерселер болду. Абдулла деле көрсө бандит эмес дегенге көз жетти окшойт азырынча. Ошентип биздин Верешагин эч ким менен согушпай эле кайрадан гүлдүү бакчага оролгон коргонуна кирип кетти. Шакем экөөбүз болсо Сухов менен Петрухадай болуп калдык. Калем деп аталган жалгыз винтовка менен, деп жазат Нуракун уулу. Бул ак компромисс чекитке ийже. Өмүрбек Текебаев Садык Шернияздын акыркы убакта кабыл алган чечимдери Атамекендин эмес өзүнүн тандоосу. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев партия өзүнүн идеясы, парламенттик система үчүн гана иштеп жатат деди. Саясатчы бул тууралуу жергиликтүү ЖММКлар менен курган маегинде айтып, жакында президенттик шайлоого катышаарын жарыялап, кайра андан баш тарткан партия мүчөсү Садык Шерниязды партия сүрөп чыкпаганын кошумчалады. Садык Шернияз парламенттик башкаруу системасын колдоп, президенттик шайлоого катышууну өзү демилгелеп чыкты. Биз анын оюн колдодук. Кийинчерээк Садыр Жапаров менен жолугуп, шайлоого катышуудан баш тартканын билдирди. Бул анын тандоосу, партиянын эмес. Өмүрбек Текебаев октябрь окуяларынан кийин бийликти колуна алган Садыр Жапаров менен бир нече жолу жолукканын ырастады. Ал Жапаров менен сүйлөшүүлөр учурунда эски бийлик системасын алып келбесеңер колдойм деп айтканын баса белгиледи.
Ата Мекен партиясынын лидери азыркы учурда сунушталып жаткан баш мыйзамга каршы экенин белгилеп, бул баш мыйзам мурдагы кызматынан куулган президенттер өзгөрткөн конституциясынан ашып түшөт деп билдирди. Бул жол бизди 30 жылга артка алып барат. Мен бул оюмдан эч качан кайтпайм, деди Өмүрбек Текебаев. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Текебаевдин саясий окуяларга алдын ала берген баасы башкача өнүккөн учуру али боло элек. Бул инсан эч кимде жок, эч бир саясатчыда жок мүнөз. Накта саясий лидерлик сапатка ээ. Жапаров түн жамынып Текебаевке кеңеш сурап барганы, 4-5 жолу жолукканы, колдоп кой деп суранганын тана албайт. Азыр ал эбегейсиз бийликти мыкчы олтуруп, сууда эркин сүзгөн балыктай болуп атат. Бийлик колдун кире экенин артына кылчайса, жакынкы эле тарых көргөзүп турат. Жапаров Текебаевдин кеңешин угуп иш кылса жаман болбойт эле. Текебаев бийликти андан талашып албайт. Ага бийлик керек болсо, 2 жолу башкаларды президент, Отунбаеваны, Атамбаевди кылбай өзү президент болот эле. Баары өз колунда эле. Жапаров тилекке каршы Текебаев менен кармашуу ыкмасын тандады. Текебаевди эч ким, эч бир саясатчы жолунан тазалай албайт. Анткени ал камаган сайын сынбаган, кыскан сайын чыйралган, куугунтуктаган сайын курчуган саясатчы. Бир сөз менен айтканда өмүрүн саясатка арнаган инсан, чыныгы лидер. Текебаевди саясаттан кетти, же кетиребиз дегендер чоң жаңылышат. Ал саясатта кеминде дагы 20 жыл өмүр сүрөт. Жапаров даже 10 жыл президент болгон күндө дагы Текебаев андан аркы 10 жылда да саясаттын чокусунда болуп, Жапаровдун тарыхын жазат. Жапаров ошол нерсени наконец түшүнүшү керек. Анын үстүнө Жапаров Текебаев айткандай өзгөчө сапаты бар адам эмес, лидер эмес, кыйын саясатчы да эмес. Болгон бир чындык, азыр аны көпчүлүк колдоп турат. Элди ээрчитип кетер, башкаруучулук жөндөмү канчага жетет, ал белгисиз. Макул, шайлап көргүлө, көңүлүңөр калбасын. Президент болсун, иштеп көрсүн. Гарантия берем, кылт этсе эле эл өзү кууп чыгат. Анткени бул нерсе кыргыз элинин канына сиңип калды. Так что, жогоруда айттым го, бийлик байлык колдун кири, бүгүн бар, эртең жок деп. Ошо, деп жазат Динара Турдугулова өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Абдылдаев: жаңы конституция кабыл алынса, кайра президенттик шайлоо өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Акипресс маалымат агенттигине берген маегинде парламенттин мурдагы спикери Мыктыбек Абдылдаев билдирди. Анын айтымында 10 январда өтө турган референдумда парламенттик, президенттик же аралаш формасы тандалат. Анын жыйынтыгына ылайык шайлоолор өтөт. Эгер башкаруу формасы өзгөрсө, анда парламенттик жана президенттик шайлоо дагы кайра өтүшү керек. Себеби өлкө башчысынын ыйгарым укуктары өзгөрүп жатпайбы, дейт Мыктыбек Абдылдаев. Белгилей кетсек, президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Ушул күнү референдум өткөрүү дагы пландалууда. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Сыймык Жапакеев жубайы менен үйлөнгөн күнүнүн 15 жылдыгын белгилеп жатат. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчиси Сыймык Жапакеев жубайы экөө тутун булатканына 15 жыл болду. Бул тууралуу Жапакеев социалдык тармактагы баракчасына жазды. 15 жылдык никени Хрусталь той деп аташат. Бул маарекеге так ушундай лакапат коюшкан. Анткени мынчалык узак жылдык мамиледе жубайлардын ортосунда кандай сыр калбайт. Ал эми каада салтты урматтагандын белгиси катары айнектен же хрустальдан белектер берилет дейт ал. Булак Назар Ньюс чекиткейи.